көз ирмемдерди баала. Кээде жашообузда болгон жаман окуя гана бизди болуп жаткан күнүмдүк турмуштан чыгарып, чындап маанилүү болгон нерсе жөнүндө ойлонгонго түртөт. Ар бир учурдун сулуулугун байкаганга, жашообузга келген адамдарга ыраазы болгонго биздин көбүнчө колубуз бошобойт. Арабызда көбүбүздүн башыбыздан бир жаман окуя же тагдырдын соккусу болуп өткөн. Кээде жашообузда биз түшүнө албаган нерселер болуп турат. Көп нерсеге алыбыз жетпей тургандай сезилет. Кырсыктар, жаман оорулар, жакындарды жоготуу. Негизи булар жашообуздун бир бөлүгү. Андан эч ким качып кутула албайт. Маанилүүсү биздин жообубуз. Арызданабыз, жооп издейбиз, күнөөлүү издейбиз же ушундай абалдарда да кичинекей болсо да жакшы жагын издеп тапканга аракет кылабыз. Келгиле, ар бир көз ирмем менен рахаттанып жашайлы. Жолубузда жолуккан ар бир адам канчалык маанилүү экенин байкайлы. Ар бир көз ирмемди канчалык кайталангыс экенин сезели. Тилекке каршы жашообузда бар нерсенин баарын ошондой болгонго милдеттүүдөй кабыл алабыз. Убактыбыздын чеги жоктой мамиле кылабыз. Жоготуу гана ар бир көз ирмем бизге берилген белек экенин түшүндүрөт. Жашообузда канчалаган белектерди байкабай өткөрүп жиберебиз. Маанилүүдөй көрүнгөн күнүмдүк көйгөйлөргө өтө чоң маани беребиз. Ал маанилүү сезилген баш оорутмалардан 5 жылдан кийин эмнеси калат экенин ойлонуп көр. Эч нерсе калбайт. Эң жабыркаганы ден соолугуң болушу мүмкүн. Эгерде көйгөйдү жан дүйнөңө терең киргизип, ашыгыраак маани берип койсоң, ден соолугуңа түбөлүк из калтырып кетиши мүмкүн. Убакытты пландоо менен ага болгон бийликти колго алган болосуң. Болбосо бийлик анда болот. Баарын туура бөлүштүрүү керек. Көңүлдү максатка коюу менен келечек менен жашайбыз. Бирок мында да ката бар. Баарын туура кылбасаң, келечекте да келечек менен жашап жүргөн болуп каласың. Минтип отурсак жашоонун рахаты, андагы ар бир адамдын баасын билбей калабыз. Адамдар биринчи орунда калышы керек. Эч нерсе кылбай калсак, өзүбүздү тилдеп баштайбыз. Ошентип ойлонуу үңкүрүнө кирип, капканга түшкөн болобуз. Адам бир нерсе менен алектенгенде же өзүн жейт, же зээригет. Ар бир учурду белектеп кабыл алган адамдын зээригүүгө убактысы болбойт. Ким зээригет? Ар бир учурду баалай билбеген гана. Демек, кырдаалды кабыл алуусунда ката бар. Андай адам жашоосунда катышуучу эмес, көрүүчү катары роль ойнойт. Атайын убакыт бөлүп, баарын токтот. Эч нерсе кылбай ойлонуп көр. Кээде убакытты токтото билүү да рахат алып келет. Бул сага баарын таразалап чыкканга, жаңы энергия менен, жаңы аруу ойлор менен чечилбей жаткан маселелерди чечүүгө шарт түзүп берет. Кээде жумуш аразына тыныгуу да рахат алып келет. Тынчтыкта эң маанилүүлөр жөнүндө ойлонууга. Биз тынымсыз бир нерсе кылууга милдеттүү эмеспиз. Кээде өзүбүзгө эч нерсе кылбаганга да уруксат беришибиз керек. Дайыма бир нерсе кылганга аракет кылган адам балким нукура өзүнөн, аны менен сүйлөшүүдөн качып жүргөн болушу мүмкүн. Балким ал адам өзүнчө отуруп, өзү менен сүйлөшүп, кийинки деңгээлге өтүүгө жол табуудан коркот. Бизге ушундай тыныгуулар, чыныгы баалуулуктарды байкоо үчүн керек. Басып бараткан жол жөнүндө ойлонууга. Милдеттердин агымы башка жолго алып кетип калганынан абайла. Күнүмдүк милдеттер учурунда ушунчалык маанилүү сезилет, бирок тынчтыкта чыныгы баалуулуктарды жөн эле баалуу сезилип жаткандардан айырмалай билесиң. Багытты тууралап, жолду улантасың. Мындай тыныгуулар чыныгы маанилүү адамдар жөнүндө ойлонгонго керек. Андай адамдар менен өткөн учурларга эч нерсе жетпейт. Которгон жана үн коштогон аксакал.